Кыргыз адабияты, кыргыз маданиятынын канаты кайрылып, калеми сынып, оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, атактуу акын, журналист Зайырбек Ажиматов 44 жашында дүйнө салды. Зайырбек Ажиматов 1976 жылы 27 майда Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Ак Жол айылында жарык дүйнөгө келген. 1993 жылы орто мектепти аяктаган соң Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырып, 1998 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. Андан соң Асаба, Кыргыз туусу, Агым, Кыргыз радиосу, Азаттык радиосунда үзүрлүү эмгектенип, мыкты публицист, коомдук социалдык маселелерди ачык айкын алып чыгуучу, руханий азыкты таратуучу инсан катары элдин элесинде калды. Бүгүнкүнүн атыккан алыкулу поэзияда, адабиятта алган орду эбегейсиз орундарды алып, анын мекенчил, атуулдук ырларында Кыргыздын жеринин сулуулугу, ала тоонун бийиктиги, мөңгүлөрдүн тунуктугу, дарыянын тереңдиги, Кыргыз жеринин кенендиги, Кыргыздын кайталангыс касиеттери менен салыштырып, руханий кенчибизди даңазалады. Зайырбек Ажиматов новатор, жаңы ойлонгон, өзүнүн өзгөчө ички дүйнөсү бар акын катары өзүн көрсөтө алды. Ортолордун оор жүгүн көтөрүп, артынан шакирттерин ээрчитип, аруу дүйнө поэзия мектебин түптөдү. Жалгыздык, мелмил, нөлдөрү бар жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу
ыр жыйнактары элдин сүймөнчүгүнө айланып кыргыз адабиятынын мурасы болуп калды. Зайырбек Ажыматов элине дем берүүсү менен жасаган эмгеги үчүн Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкка, Түрксойдун басма сөз сыйлыгына 2019 жылы Кыргыз Республикасынын ишмерин наамын алган. Үй бүлөсүнө, жакындарына, балдарына терең кайгыруу менен Зайырбек Ажыматовду акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялап. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Зайырбек Ажыматов элибиздин жакын туугандары, өмүрлүк жолдошу, апасы, балдары. Сөздүн башында эң оболу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтен Зайырбек Ажыматовдун дүйнө салгандыгына байланыштуу аза кайгысын айтып коюуга, ошондой эле ал киши президент ушундай бир биздин өтө таланттуу акыныбыз, көрүнүктүү инсаныбыз биздин арабыздан кеткендигине өтө кайгыргандыгын, ошондой эле бүгүнкү аза зыйнатындагы турган адамдардын, жалпы эле кыргыз элинин аза кайгысын тең бөлүшүм деп айтты. Ошол сөзүн мен эң оболу бүгүн сиздерге айтып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Арга жок, арманда жок. Айтардан башка сөз да жок. Дагы биз кайталайбыз. Дагы бир ирет кайталайбыз. Дагы бир жолу биз кыргыздын адабиятынын, кыргыздын маданиятынын, кыргыздын мыкты жигиттердин бири Зайырбек Ажыматовду аркы дүйнөгө узатып атабыз. Зайырбек аз жашады, бирок артынан улуу чоң мурасты калтырды. Акындардын жашоосу, акындын жашоосу, чыныгы акындын жашоосу бул өтө кыска болорун биз көптөгөн буга чейинки акындардын жашоосунан көрдүк. Өзүбүздүн эле Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, Таулду Муканов. Бул кишилер 40-тын кырынан ашып, 50-ге жетпей дүйнөдөн ары кетти. Ошо дүйнөлүк адабиятта дагы Гарсия Лорка, Есенин, Блок бардыгы ушундай бир өмүрдүн өтө кыска жолун басып өттү. Бул акындын, чыныгы акындын сөздүн маанисинде тагдыр окшойт. Биз тагдырдан эч качан кутула албайбыз. Тагдыр бул жогортон берилген ар бир адамга өмүрчени, өмүр маңызы, өмүрдүн ошончолук. Бул кишилер, акындар, ошо чындыктын сөзүн сүйлөп, актыктын сөзүн сүйлөп, ушунчалык өмүрү кыска болорун дагы бир жолу эскертип атат. Зайырбек, Зайырдын аты араб тилинен коюлган. Зайыр, ошол Зайыр деген атты араб тилинде, ошол атка тандык кандай сапат бар дегенде эки нерсе бар экен, эки маселе. Биринчи ушу Зайыр деген атты алып жүргөн адам Вахип деп койду экен. Бул ачык, жан дүйнөсү ачык деп. Анан экинчиси Омагыр деп койду экен. Бул жарык, дүйнөсү көкүрөгү жарык деп. Үчүнчүсү бул Машхур деп койду экен. Бул деген дүйнө көрүнүктүү деген сөз экен да. Бул эң өзгөчө ушул атка таандык нерсе экен. Экинчиси дүйнө афы мусафир дейт экен. Бул киши дүйнөгө конок болуп келген.
Бул киши ушу дүйнөгө зыйнат болуп келген деп айтылат экен да. Себеби биздин пайгамбарыбыздын хадистеринде да айтат экен, адамга ат кайруудан мурда сөзсүз ойлонуш керек. Себеби күнү келгенде Алла ошол аты менен чакырат деп. Мына биздин Зайыринибизде ошол ат менен чакырды. Зайыринибизде ошондой сапат бар болчу. Ачыктыгы дагы, адамгерчилиги дагы, бийиктиги дагы, улуулугу дагы. Ошол касиеттердин бардыгын өзүнө журулуштуруп алган, шунчалык бийиктиги бар, шунчалык жөнөкөйлүгү бар. Ошол бийиктикти ал жөнөкөйлүк менен сезди. Ошол бийиктикти, ички жан дүйнөсүнүн бийиктигин, улуулугун эрте сезип алды деп ойлойм. Себеби канчалык улуулукту бийик сезсе, эрте сезсе адам ошончалык жерге жакын болот, ошончалык жөнөкөй болот. Ошол сапат Зайырбекте бар эле. Ошол сапат Зайырбектин ажырагыс бир бөлүгү эле. Ал ушунчалык ырларында, чыгармачылыгында, адам катары ошол дүйнөнү кабылдоодо, дүйнөгө болгон көз карашында ал бир гана, жана өзүнүн берген маегинде да айтты, бир гана акындын эң башкы миссиясы бул чындыкты жазыш керек деп. Ал өзүнүн өмүрүндө ошол чындыкка башын сайып кызмат кылды. Ошол чындыктырда да, биздин көкүрөгүбүздүн чындыгында да, биздин арманыбыздын чындыгында да, биздин элибиздин чындыгын ушул ырына жазып кетти. Зайырбектин акыркы жолу Зайырбек менен Элмирбек Иманалиевдин көз өткөндө 5-чи каналга барып интервью берди элек Элмирбек жөнүндө. Азамат Болгонбаев, Зайырбек Ажыматов, Кубат Болотканов, төртөөбүз. Ошол жерде Зайырбек менин жанымда турду эле. Шунчалык дүйнөсүнө батпай, шунчалык буюлуп, шунчалык бир жанар тоонун үстүндө тургандай, шундай бир сөзүн, шунча бир адамдын ички дүйнөсү көтөрө алган улуу сөздөрдү айтып, шунчалык достун дос экендигин, достуулуктун улуулугун мен ошол сөзүнөн байкап турдум. Достун кадырын, достун жараткандын аты бир аты дос деп коет. Ошол достун касиетин сезгендиги, ошончолук жаны күйүп, жаны өрттөнүп, ошол жанар тоонун үстүндө тургандай, шунчалык эметип айтканына мен таң калдым да. Себеби бул эки жигитибиз тең бир куштун эки канатындай болгон. Биздин кыргыздын эки чокусу, эки тоосу. Мына бүгүн биз ошол тоолу улатып алып турабыз. Анан ошол жерде телевизордон интервью берип чыкканда айтты эле. Айткан бир сөзү бар. Мага бир сөз суроо берип алды. Биз экөөбүз ошондон кийин жолукпадык тилекке каршы. Ошондо айтты да. Биз Элмирбекти жерге бердик. Сөөгү, жүрөгү, денеси муздай элек. Бирок Султан эке, мен ошол Элмирбек жөнүндө айтып аткан сөздөргө ушундай күйүп атам, ушундай жанып атам. Эмнеге биз ушундайбыз деп суроо берди да. Мен айттым эми, экөөбүз айттым, Заке, бул сөздү кийин сүйлөшөлү, жолукканда сүйлөшөбүз деп. Тилекке каршы сүйлөшө албай. Бул ошол суроого мен жооп бере албай калдым. Мен ойлогон эмесмин ушундай болуп кетти. Эми ошол суроого, ошол суроонун маанисине, ошол суроонун өзөгүнө азыр маани берип атам. Бергеним себеби биз адамдар ушунчалык бири-бирибизге болгон мамилебизди ушунчалык бир тайыздатып алдык. Бүгүн биздин акыл эсибизде ушак, айың көрө албастык ээлеп алды. Мына улуу биздин инсандарыбыз. Ошол эле айтабыз, Таттыбү дейбиз, ошол эле айтабыз, тиги жана акындарыбыз, Турарды айттык, Жолонду айттык, Тургунбайды айттык. Биз ошолордун эрте кеткенине, ушу бизди эрте таштап кеткенине, биздин сөздөрүбүздүн дагы, биздин сөзүбүздүн дагы, ошолорго болгон мамилебиздин дагы чоң зыяны тийди деп айтат элем. Бүгүн сөз менен адамды көкүрөтсө болот. Бүгүн сөз менен адамды өлтүрсө болот. Бүгүн сөз менен
бардык нерсени жасоо болот. Ошондуктан урматтуу туугандар, Зайырбектин, Элмирбектин биздин арабыздан эрте кеткендигинен бир бизге калтырган осуяты, биз өзүбүздөгү адамгерчиликти, адамдыкты, чындыкты, ыйман тазалыгын жогору сыйлай билишибиз керек экен. Ар бир арабыздан кеткен жакшы адам жакшы нерсени калтырат, жакшы ойду калтырат, бизге сабак болот анын сөздөрү. Мына Зайырбектин ырлары, не деген ырлар, не деген. Бул мындай ырларды адам көкүрөгүнө көтөрүп жүрүү кыйын, шунчалык кыйын. Себеби ушу жигитибиз сыртында Зайырбек, ичинде өрттөнгөн Зайырбек, өзүнүн тагдырын, өзүнүн арманын жазыптыр. Чын айтканда, ошол бир гана мен чыгармачылыгымда чындыкты жаздым дедим. Чындыкты жазып, чындыкка чыркырап, чындыкка өмүрүн сайып коюп, арабыздан кетти. Бул дүйнөдө бир гана чындык бар. Бул ак, өмүрдүн актыгы, өмүрдүн чындыгы, тагдырдын чындыгы. Ошого бүгүн инибиз жол алды, сапар алды. Мен айтарым, ушул бүгүн биз аны акыркы зыйнатын, адамгерчилик милдетибизди парызыбызды аткарабыз. Кааларым ушул бүгүн Элмирбек досуна жолуксун, экөө жолуксун. Ал экөөнүн жүргөн жери бейиш болсун. Экөөнүн жүргөн жери бейиштин багы болсун. Экөөнүн жүргөн жери күнөстүү бейиш болсун. Эми урматтуу туугандар, арга да жок, амал да жок. Мен биринчи кезекте ушул Зайырбектин апасына, эжебизге, Зайырбектин өмүрлүк жубайы келинибизге, ошондой эле артында калган балдарына, кыздарына чын дилимден, чын жүрөгүмдөн көңүл айтам. Бул чоң жоготуу, бул бир гана үйлөн эмес, бул Кыргызстандын жоготусу. 6 миллион элдин жоготусу. Ошондуктан кайрат кылыңыздар. Силерге Кудай кубат берсин. Зайырбектин экинчи өмүрү башталды. Ал өмүр ар бирибиздин, ар бир кыргыздын, ар бир кыргыздын 6 миллион жаранынын жүрөгүндө жашаш керек. Анын ыры түбөлүктүү. Түбөлүктүү жашоонун дарысы жок, туугандар. Түбөлүктүү жашоонун давасы бар. Ал давасы өлбөстүк. Зайырбек бүгүн өлбөстүккө кетти. Анын артында түбөлүктүүлүк калды. Бекеринен нөл деп жазган эмес. Ал нөл деген жок деген сөз эмес. Нөл деген бул чексиздик деген сөз. Бул өзүнүн ошол жүрөгүнүн чындыгы болгон нөлгө, чексиздикке кетти. Өмүрү ошо бейиши болсун, жаткан жери, топурагы торку болсун. Чоң рахмат. Зайырбек. Мен азыр дал ушул Элмирбек менен Зайырбектей курагында өмүрүнөн өтүп кеткен Россиянын улуу акындар Александр Пушкинди, Сергей Есенинди, Владимир Маяковскийди, бул жалган дүйнө менен 27 жашында кош айтышкан Юрий Лермонтовду эстедим. Мен кырчынында кыргызын таштап кеткен Бегенас Сартовду, Жолон Мамутовду, Турар Кожомбердиевди, Камбаралы Ботояровду, Каныбек Эдилбаевди, Курбаналы Сабыровду, Табылды Мукановду, Тургунбай Эргешевди, Турсуналы Бостонкуловду, Айгүл Узакованы, булардан кийинки Алым Токтомушев менен Дайырбек Становду, Жолдошбек Зарлыкбековду, Баршынбек Бугубаевди, Алик Акималиевди эстедим. Мен Кыргыздын өзүңдөй мыкты жигиттери болгон Мухтар Өмүракунов менен Мелис Ишимкановду, Султан Жумагуловду эстедим. Бизде өмүргө, жашоого, чыгармачылыкка топ-тобу менен келип, кайра тобу менен кеткен Кыргыздын кызуулдарын эстедим. Кече эле баарыбызды кайгыртып, ыйлатып кете берген жаркын кыздарыбыз Гүлзат Батырканованы, Гүлбү Орозкул кызын, Элмира Кайып кызын эстедим. Кече эле кабыргабызды кайыштырып ыйлатып, сыздатып кете берген Улан Эгизбаевди, Эрнис Асегулун, Элмирбек Иманалиевди, Зайырбек Ажматовду эстедим. Бизде айтышчу, жазышчу, мактанышчу,
кыргыз каталанттар топ тобу менен келет деп. Бирок алардын качан кетерин, кандай кетерин, ошол топ тобу менен келген ырыс кешиктүү, эли жерине кереги тие турган кызууландардын эмнегедир кайрадан топ тобу менен кетерин эч кимибиз билчү эмеспиз. Анын үстүнө ажал пендесине кайсы күнү келерин, кандай келерин эч ким эч качан айта албайт турбайбы? Ошол эле эсенин кетерине бир күн калганда керезин калтырып кеткиси келип, кагаз тапкан менен калем таппай, калем тапкан менен сыя таппай, анан макиси менен билегин тилип туруп, акыркырын каны менен жазыптыр минтип. Кош бол досум, бат унуткан калкында, эстеген бар, эси жок деп күлгөн бар. Кайра келбес айрылуунун артында, биз кайрадан кездешүүчү күндөр бар. Кош бол досум, коштошоюн ойлонбой, атак даңктын баары жалган, баары элес. Бул дүйнөдө өлүм эски болгондой, өмүр дагы, жашоо дагы жаңы эмес деп. Арстанбек өлөрүндө кересин калтырып, алам деп ажал келгенде кыямат кесте дос болгон, кырылар кесте ок болгон, эй ажал, эмес сен ал деп, досумду албай мен ал деп, досуң да түшпөй тарага дебирдаган эле Зайырбек. Арстанбек бабаңдын ушул кересири мен Элмирбек менен коштошуп жатып Азаттыктын сайтына илдирген элем. Сен муну албетте окугансың. Окубасаң балким башкача болот беле. Сен Арстанбектин ушул ырына өчөшкөнсүп, кегиң бар болсо кег ал деп Элмирбек кеткен тарапка, эй ажал, сенден коркпоймун, керегим тийсе мен ал деп сен да досуңдун жанына кете бердиң. Элмирбекти жайына берген күндүн эртеси сага чалдым эле. Зайырбек, эми кайрат кыл, өзүңдү сакта. Биз эми Элмирбекти эч качан тирилтип ала албайбыз деп. Макул деген элең, бирок андай болгон жок. Биз эми сени да кайрадан тирилтип ала албайбыз. Былтыр жарыкка чыккан Жүрөктөгү бороон деген китебиңди барактап олтурам. Ассам эле эмнегедир мына бул ырларың көзүмө тартылат. Көңүлүмдү өзүм жүрсөм калтырып, кайран жүрөк ооруп бүттү жанчылып, билем мени коштоп барат өлүмгө, тирүүлүктө бүтпөйт ушул каршылык деген экенсиң. Жалгандыктар мүмкүн мени аксатты, жалтак кылып, жабыктырып чарчатты. Жасалма окшойт түпкүрүндө бул жашоо, жакшы көргөн байлык менен мансапты, жан адамга тийбей балким керегим, жалгыз келгем, жалгыз кете беремин. Ыйманымды ченегиси келишсе, ырда калат, тайыздыгым, тереңим деп жасыпсың. Сен жасыпсың, заманына жан дүйнөсүн талаткан, зарын катып иштен сызып араткан, Зайырбектин ысымы бар, өзү жок, закындарды кууп жүрүп адашкан. Жаның дайым турса мистүү, азапта, жашоо кейде болот экен жадатма, жалынбадым өчүрөм деп жүрөктүн, жаштыгымды жуттум кошуп шарапка. Анда деле жаным такыр жай албай, бир уят өңдөн азды каралбай, жүдөп бүттүм Зайыр деген денеден, жүзү жарык Зайырбекти таба албай. Бирде ташып, бирде кайра бөксөрөм, бирде куурап, бирде кайра көктөгөм. Ызгар окшойм өзүмдү өзүм тоңдурган, жалын окшойм өзүмдү өзүм өрттөгөн. Өткүр кезим билбейм кайда чачылды, өкүнүчтөн көтөрө албай башымды. Мен өзүмдү таппай кетсем өмүрдөн, бейтиме жазбагыла атымды дептирсин. Элмирбек обонун жазып, ырчылар ырдап жүргөн ырыңды эстедим. Боздотуп жүрөк кылдарын бошотуп мени кыйнадың, шоокунун коштоп жамгырдын шолоктоп неге ыйладың. Жалганбы сүйүү биздеги, жалганбы сезим истери, арманбы ушул дүйнө, арманбы өмүр тизмеги деген элең. Бул ырың ырдалган сайын сен биз менен кош айтышкан күнү асман түнү бою шолоктоп жамгыр төгүп турганын эстедим. Сен элибиздин жүрөгүндөсүң, сени биз Азаттык ар дайым эстеп жүрөбүз. Сен жашабай кеткен жылдарды, сен жашабай кеткен өмүрдү эми артыңда калган балдарың, кыздарың жашасын. Сени өмүр бою өлтүрбөй турган өнөрүң, ырларың жашасын. Кош боорум Зайырбек, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Салкар элең Зайырбек, зарлаттың неге кайыр деп демекчи. Бүгүн кыргыз эли зарлап турат. Каңырыгы түтөп, какшап турат. Дегеле эгемендүү кыргыз мамлекетинин тарыхында ээрчишип келген, катарлаш келген мындай кайгы болбосо керек эле. 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде
кыргыз адабияты, кыргыз маданиятынын эки тоосу бөксөргөнүн көз көрдү. Бул чындык. Жашоодо жанаша жүргөн өмүр менен өлүм деген чындык бар экенин баарыбыз жакшы билебиз. Зайырбек акка моюн сынса, аны алган ажалга биз бүгүн фажиясында турган адамдар моюн сунуп отурабыз. Жашоо түбөлүк болбойт экен. Түбөлүк деген күбөлүк болбойт экен. Зайырбек жөнүндө алдыда дагы далай сөздөр айтылар, ырлар жаздылар. Анткени өнөрлүү адамдар өлбөй турганын, биздин байыркы Токтогул атабыз сындуу акындар өлтүрсөңөр өлөрүм бар, өлбөй турган өнөрүм бар, астырсаңар денем калар, артымда калган ырларым оттой жанар деп ташка тамга баскандай таскындап кетпеди беле. Андыктан мен ойлойм, Зайырбек денесин жерге берсек дагы, өзүн ээсте берсек да, биз анын таланты же болбосо анын ырлары кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүк жашай берет. Бүгүнкү күндөн баштап Зайырбектин экинчи жашоосу башталат. Экөөбүз бир өрөөндүн, бир колоттун, бир сайдын баласы элек. Студент кезден чогуу чыгып, студент кезден экөөбүз бирден шапалакта жетим китеп чыгарып, ошол союзга мүчө болуп, жазуучулар союзуна мүчө болуп, чогуу адабияттын астанасын аттап чогуу жүргөн балдар элек. Зайырбек ыйы болобу, сыры болобу, кубанычы болобу, мени менен бөлүшө береле, мен аны менен бөлүшө берелем. Мына биз деле жаш 40-тан өткөндөн кийин калчылдап калам адам. Илгери биздин досубуз Калмурат Рыскулов кайтыш болгондо курпалашып менен жана болгончу. Ошону көтөрүп кетиптирбиз бизчи. Тукубуз менен да жаштыктын күчү бар экен. 30-ында кайтыш болду эле. Азыр мына акыркы бир жуманын ичинде эле болду го. Элмирбек, Зайыр, андан бир 2 ай мурда Эрнис Асек деген мыкты акын котормошу досубуз бар эле. Ал дагы 50-ге жетпей кетип калды. Кыйын болуп калат экен. Ошондуктан тиги мен өзүм шукураман айтайын, өз жон теримен ыр жазып жүргөн балдарга кылайындар, инилерим. Билем, акын деген өтө сентименталдуу киши болот, бардыгын жүрөк менен кабыл алат. Зайырдай болбогула, карачы. Зайыр деген Элмир деп күрөттүн артынан Элмир деп эле кетип калды. Ошентип эле кетип калды. Ошондуктан кайсы бир өлкөдө 4 сабыр жазган кишине сен мамлекетке керексиң, сен биздин элге керексиң деп учет калып коет деп уккам. Ушул эле Прибалтика өлкөлөрүнүн бирөөсүндө. Анан 20-30 жылдан бери мына калем кардап жүргөн балдар биздин эчимге деле керегибиз жок экен. Көрдүңөр. Көрүп атабыз. Тирүүндө келип, ай бала, окатың эмне болуп атат, тирилигиң эмне болуп атат, эмненин үстүн иштеп атасың, чыгармаң кандай деп сурап койбойт экен эч ким. Түшүнөм, байлыгыңар, бийлигиңер, дүнүйө окатыңар, бизнесиңер, ал силердин урук тукумуңарга эле, бала чакаңарга эле калат. Ал эми мына калем кармаган атуулардын чыгармалары ал элге калат, улутка калат. Биз экономикабыз, саясатыбыз менен мактана албайбыз. Биз керек болсо чабал мамлекет болуп турсак дагы биз Айтматов менен Манас эпосу менен, андан бөлөк 40-тан ашык эпосу менен адабият, дүйнөлүк адабиятка чейин чыккан адабиятыбыз менен бөлөк өлкөлөргө тең атадай болуп башка төрүп жүрө алабыз. Мында мен өз эмемен билем, сыртка чыгып калганда Кыргызстан мындай эле карап коет экен. А бирок Манас Айтматов дегенде, чыгармачылыкка келгенде, руханий линияга келгенде биз бардыгы менен тең атабыз. Тең атабыз. Ошондуктан калем кармаган балдар, жигиттер өзүбүздү сактагыла. Өзүбүздү өзүбүз сактабасак, бизди эч ким сактабайт. Мен эмне деп айттым? Мен кантип
айтса топырақ алам. Қос әке. Қош әне. Айла жоқ. Айла жоқ. Айла жоқ. Кешіріп қойыңыздар туғанда. Biz Zairbek'ti bugünkü gelecekte mından da zor. Buna mağa çeyinki kılgan emgegin, çıkargan kiteplerin, yazgan hırların esте oturabız. Biz murda günü uqqandan başlap kavurgabız kayışıp aябай çoğun kaygıdabız. Ayırkça жердештер, бұл жерге қатыша албай жатқандар, келе албай қалғандар. Уққан күнден баштап мага телефон чалышып, эмне болуп кетти, кандай болду деп. Элмирдин аркасынан ушундай болуп, бир жумага жетпей, экибиз залкар уулдарыбыздан ушинтип узатып отурсак, бул эмне деген? Азыр бүгүнкү күндө да мен жалпы аксыйлыктардын атынан, жердештердин атынан жалпы кыргыз элине биринчиден көңүл айтамын. Экинчиден бизге көңүл айтып аткан бардык кыргыз жарандарына, бизди билгендерге, Зайырбекти билгендерге, Зайырбек ошол ар бир атуулдун көкүрөгүндө тургандарга, бизге айткандарга чоң ыраазычылык билдирип, мен жалпы коомдун атынан, аксылык коомдун атынан бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө биздин бийлик башында турган атуулдарга, бүгүн мына келип бул жерге катышып аткан, бүгүнкү күндө илдет болуп, бардык жерде моундай жолдордо тоскоол болсо да, ушунча калк, ушунча эл келип Зайырбек менен коштошуп, биздин кабыргабыз кайышып турганда бизге жөлөк, бизге өбөк болуп турган бардыгыңыздарга чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Закен болсо ушу окууну айылдан бүтүп келгенден баштап мени ага тутуп, атасындай тутуп, кандай маселеси болсо кайрылып, эмне маселе болсо кайрылып, мына бу жерде достору турат, курдаштары турат, жазуучу акындар турат, бардыгы бирге жүрдү эле. Закен кыска өмүрүндө чоң иш кылды, Ополтоодо иш кылды. Закендин аркы дүйнөгө экинчи өмүрү түбөлүктүү болсун. Себеби дегенде мунун артында калган жазган ойлору бир топ, бирок Закендин бүгүнкү күндө жаз элеги, айт элеги али көп нерседен чоң үмүткөрлүк болбой калды. Мына коштошуу аземинде турабыз. Заке жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. А мен туугандарга, жердештерге бардыгына көңүл айтам, азак агызын тең бөлөмүн. Үй бүлөсүнө, балдарга калган өмүрүн силерге берсин. Закенин арбагы колдоп жүрсүн. Закенин арбагын Кудай колдосун. Жаткан жериң жайлуу да берген, топурагың торко болсун. Кош Закен. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Бүгүн бардыгыбыз орду толгусу чоң жоготууга дуушар болуп отурабыз. Анткени инибиз Зайыр 44 жашында жарык дүйнө менен мезгилсиз коштошуп, төйлүктүү жайга сапар алды. Арга жок экен, тагдырга баш ийебиз. Ушул күндү башыбызга салды, милдетибизди аткарып жатабыз барыбыз. Болбосо көзү тирүү болуп, бир топ жыл жашап, 60, 70, 80 жылдык юбилейин өткөргөндө баарыбыз интип аза күтүп турбай, кол чаап, каткырып күлүп турсак жарашат эле. Бирок Алла Таала андай күнгө бизди жеткизбеди. Бу да болсо Зайырдын бешенесинде жазылган тагдыр. Эми Зайырдын эмгеги жөнүндө жогору жакта бир топ сөздөр айтылды. Агасы катары Зайырдын кичинекейинен бери абдан жакшы билем. Зайыр кичинесинен зирек болуп чоңойду. Мектепте жүргөндө эле бир топ ырлары газет журналдарга жарыяланып, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, келечекте көптү үмүттөндүргөн жигиттерден болуп калды эле. Тагдыр экен, айла жок. Эми туугандар, элибизде бир жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы коңшу деп. Зайырдын көз өткөн минуталардан баштап ушул жерде бирге жүргөн жора жолдошу, бирге иштешкен каремдештери 2 күндөн бери тикесинен тик туруп, узатууга даярды көрүп жаткандыктарын мен кечтен бери угуп,
içimden razı olup бүгүнкү şu катышуучулардын астында сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биздин алыста экенибизди билишпей баардык уюштуруучу ишин жүргүзүп тикеңерден тик турдуңар. Эми дагы бир элүүзүү сөз бар. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деп бекер айтылган эмес. Зайыр көзү өтүп кетсе дагы артында балдары, кыздары калды. Көрүнгөн тоонун ырагы жок. Жакын келегүндө булардын үйүндө Кудай кааласа той болор. Ошол тойлордо Зайырдын достору катары тике туруп ата ордуна ата болот деген менде ишеним бар. Урматтуу туугандар, арга жок экен. Зайыр менен кош деп айтышка ооз барбайт. Зайыр жаркырап жанып турган чырак элең, жалп этип өчүп калдың бир заматта. Артыңда балдарың бар, жарың калды. Ар дайым Куран окуп эстеп турар деген азалуу сөздөрдү айтуу менен аргасы сени менен коштошууга туура келди. Кош Зайыр иним, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Урматтуу мекендештер, акыныбыз арабызда болгондо адабиятта, чыгармачылыкта дагы көптөгөн ашууларды ашат эле. Кайталангыс байлык, соолбас булак болот эле. Аттың аты жок, ажал алып кетти. Бирок Зайырбек Ажиматовдун аты кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында өлбөс, өчпөс болуп сакталып калат. Үй бүлөсүнө, балдарына, туугандарына, жакындарына терең көңүл айтуу менен акыркы сөздү акындын ырларын окубай кетсек болбойт. Мирлан Самойго коелу. Бүгүн тирилик деп эмес, бирлик деп соккон жүрөк токтоду. Бүгүн уруу деп эмес, улут деп соккон жүрөк токтоду. Бүгүн турмуш деп эмес, кыргыз деп соккон жүрөк токтоду. Бирок жүрөк токтоду, өмүр токтогон жок. Закемдин экинчи өмүрү бүгүн башталат. Элмирдин экинчи өмүрү бүгүн башталды. Заке, биз сизди ой менен эмес, үй менен узатабыз. Көтөр башта, улут ташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге, аялымга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийипсен. Бизге теңир берген үлүү тоолорду бүт үйлөнү карасын деп бийиктен гүл кылбасын. Келген кеткен коногу кыргыз кызы күндөй баркын жогору. Ажигиттер мырзасыңар ар бириң тексиз, нарксыз бузулушту коелу. Каршы туруп катаалдыктар ыргытса, качырып кир тактарга турмушка. Бүтүндөй бир тилиңе нефилөө жұрт, бир да сөзүң унтулбасын. Кыргызча бүжүрөбөйгө төр башта жаркылдап нуршайсын. Жан дүйнөң алтын жаап, сен падыша, падышасың. Эл кыргыз ата-бабаларың төгүл берген алтын ток. Кош Заке. Зайырбек ага, элге жакын, жаныңыз жерге жакын болсун. Ыйык Рамазан айында жараткан жаннаттан жайын берсин. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушун менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, атактуу акын, журналист Зайырбек Ажиматовду
акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Sözdөрдөн пайда алып, аркасынан бир аз дуа кылып, Аллах Таала анткени Куранга эскертүү муундарга пайдаланасына арабыз туугандар. Бул эң акыйкат чындык нерсе. Бул эч ким адамдар кадырына жетпеген, баркын билбеген эки чоң неамат бар. Булардан бирөөсү көп Аллага ибадат кылып калалы. Бул дүйнөдө жашоодо максатыбыз туугандар. Негизги максатыбыз Аллага. Азыр баласы Аллах бересек болсо Самаған ол зайыр беріп салғыздар. Керек,